Сагынбай бир койдун этин бүт жеп, артынан бир чоң чанач кымызды же бозону бүт жер эле. Суу кошпогон спирттин бир нече литрин ичсе да мас болуу дегенди билбей аш кылчу. Спиртти оозуна ууртап алып, кулкулдатып тамагына токтотуп туруп анан жутар эле. Мен тамаша кылып: Саке, сиз аракты арам дейсиз, анан ичесиз, намазыңыз кандай болот десем, Сагынбай: чунак балай, менин ниетим дин ислам болгон менен оозум өзүмкү эмеспи, ичпесем жаман болот дер эле. Сагынбай динге ар кимди көп үгүттөй турган. Анын жаштык кезиндеги эркектик маселеси да эң мыкты болуп, аял, кыз келин маселесин абдан сонун айтар эле. Сагынбай өмүр бою аш тойдон калбай ырдап, мактап, тынымсыз алып көнгөн киши болгон. Талаада жүргөндө колунан тыйын чыгарчу эмес. Үйүндө болсо казан аштуу, бар тапканын казанына салчу. Аш тойлордо башкырчылар Сагынбайды ээрчип жүрүшкөн. Олжо чапандарды ырчыларга Сагынбай өзү бөлүштүрүп берип турган. Сагынбай эч бир ырчы менен беттешип айтышкан эмес. Байманаптар Сагынбайды оозу шок деп жалтанып сыйлап турушкан. Сагынбай Манасты күчөп айтып турган кезде Тыныбек: Сагынбай Манаска көп кошумча кошпой, таза айт деген. Александр III деген орустун падышасы өлүп, ордуна анын уулу Николай эки такка минип, анын акчасы чыгат. 1 сомдук күмүш акчанын бетинде Николайдын башы түшүрүлгөн сүрөтү болот. Сагынбай ал акчаны алгач Токмоктун базарынан көрүп, колуна алып көпкө ойлонуп турат да өзүнө өзү күбүрөп: бул падыша кара жолтой, эң жаман падыша болот экен го. Акчанын бетине муз доосунан жогорку башын түшүрүптүр. Мунун убагында баш кесилүү, кан төгүлүү көп болуп, өзү да соо калбайт экен го деген экен. Кийин мунусун Сооронбайдын уулу Дүргө айтат. Дүр жаа бою секирип ыргып кетет. Кокуй Сагынбай бул сөзүңдү мен угайын. Менден башка эч бир жанга айта көрбө. Тим эле дүкөнүбүз түс болуп калат кокуй дептир. Мен Кыргыздын Касым Тыныстанов башында турган жогорудагы азаматтарынын бирин да айыптагым келбейт. Алар өздөрүн ошол маалда жаңы доордун ээси сезип, жаштык, курчтук кылып, элдин ичинен чыккан биринчи илимпоз, биринчи окумуштуу биспиз деп жер сууга батпай өрөпкүп, илебинен амбышып көп турган учурунда канчалык илимдүү болгон менен баары бир феодалдык, кландык, уруучулук, жердештик деген илдеттин кишенинен жан дүйнөлөрү биротоло арал элек кезин да жакшы түшүнөм. Бирок атайлап Ташкентке чакыртылып барып, жолдо катар Манастын кайсыл жеринен айтсам деп катуу толкундап келген Сагынбайга жок дегенде бир ооз Манас айттырып укпай, укмак тургай тилдеп, опузалап, келдиңби деп да кеттиңби деп да сурабастан таштап койгону эңириде алардын Сагынбайга эмес, Манаска жасаган кыянаттыгы болгон. Бул да чектен ашкан кесирлик эле. Алардын мунусун кудуреттүү Кудай да Айкөл Манастын арбагы да кечире алмак эмес. Кийин ушул азаматтарыбыздын баары күлгүндөй жапжаш курагында жалган жалаага кабылып, репрессияга туш болуп түрмөгө түшүп, ак жеринен атылып жок болуп кете беришти. Мен алардын жаш кезде жайрагандыгынын бир себебин дал ушул улуу манасчы Сагынбайды теңин албай, басынтып, тилдеп, улуу Манаска кесирлик текебердик кылганынан көрө берчү болдум. Сагынбай айтчу экен: Манастын күмбөсү Манас деген шаардын жанында. Ал жалгыз эмес, катарында 40 күмбөс бар. Күмбөскө тайынгандар тынбай келип, жума сайын 40-50дөн мал союлуп турат. Бир маалда Манастын карааны көрүнөт. Ошол замат аттан түшүп жетелеп өтпөсө, аты өлүп калат. Кашкардын каны Жакыпбек каза болуп, 6 шаар жумул Кытайдын колуна өтүп, Кытай улуктары Манастын күмбөсүн бусуп салууга буйрук кылган. Усталар көзүнө көз айнектерин кийип алып, колдоруна метилерин алып, күмбөстү бузуп кирет. Чаба баштаган усталардын бир нечеси өлүп кетип, бир нечесинин эси ооп жыгылат. Эс алганда сураса усталар айтыптыр: метини колубузга алып күмбөстү чабаарыбызда кара көк жалбыры көрүнө баштады деп. Бул кабарды Кытайдын улугу Дароо бейжиндеги падышасына жеткирет. Падышадан бузбагыла деген буйрук келет. Ошентип Манастын күмбөсү ошол бойдон бузулбай калган. Тяньшань жергесинде жашаган оокаттуу кишинин жаштыгы менен байлыгына көпкөн жаш токолу болуптур. Ошол жаш катын бир күнү оозунан жаңылып: Манас деп эле кайдагы бир Манаска сыйнышат. Менин жегени толо байымдан, желе толгон малымдан ушул Манас касиеттүү болуп кетиппи деп, күн батып бараткан жакты карап олтургалы ушатып жиберген экен. Туура ошондон 3 күндөн кийин жаш катын белин кармап жыгылып, тулуптай болуп шишип, заарасы чыкпай туттугу бөлүп, андан көп өтпөй койнундагы чалы
короодогу малы жан таслим болгон дешет. Манасчылар жөн кишилер бекен. Байыркы тарыхый эмгектердеги кыргыз деген жазуунун баарын казак деп оңдоп шылуундук кылып, тиги дүйнөгө барганда кудай кечирбей турган күнөөгө батып, уурлук кылып келаткан казак окумуштууларын акылдуулары кой деп колго чаап койгонго жарабаган. Башка элдерге караганда тилибизге эң жакын деген казак калкына Манас килитин чечип, кулпусун ачмак беле. Эмне үчүн Манастын кулпусу Манас менен кармашып келген Кытайга ачылбайт? Эмне үчүн Кудай Таала Манас айтуу касиетин жалгыз кыргыздын гана маңдайына жазган? Бул дагы ой жоруй турган чоң нерсе. Сары үйсүн кум казактарынын ырчылары Сагынбайды уккандан кийин биздин казак Кыргызда мындай олуя ырчы жок деген экен. Кетмен төбөдөн Сагынбайга кезигип бир күн бир түн тынбай Манас айткандан кийин кадимки Токтогул ырчы Кыргызда мындай Манасчыны эч көргөн эмесмин, эстен тандым дептир. Манасчы Молдобасан Мусулманкулов акындык жагынан Сагынбайга тең келген күчтү көргөн эмесмин. Биз анчейин анын баласы катарындабыз дептир. Сагынбай Манасты жасырып жаткан кезде тарыхты табам деп көп аракет кылган болчу. Кыргыздын тарыхын толук айтайын деп түрктөн баштап урускан байгур, уйгур, алашты ыксыз көп киргизген. Өзеги тарыхка катуу киришейин деп айтканын бир нече жолу уккамын. Сагынбай эски молдолор менен да көп сүйлөшүп, алардын айткандарынан пайдаланганы анык. Динди да төгүлтүп айта берейин, угуп элдин көңүлү бурулсун деп айтчу экен. Муңдуу сөздөрдү укканда Сагынбай ыйлай берүүчү эле дешет. Сагынбай айткан Кытайга караштуу жумулдагы шаарлардын баарын өз көзү менен көргөн Жантөрө Сагынбайды Манас айттырып угуп, Сагынбай чын эле олуяда экен, айтканынын баары чын дептир. Сагынбай ат башынын Ак Талаа сельсоветинде 2 жылы турганда Кытат деген уруунун ичиндеги айылдагылардан башка черик элинин бай манаптары Манас Семетейди айттырып угушпаптыр. 1922-жылы Каюм Мифтаков Сагынбайдын үйүнө барып, жыпчылаңач кийимсиз олтурган балдарын көрүп катуу кейип, 4-5 мата жардам бердим деп айтып келди. Сагынбай Кытайдан келгенден кийин 6 жыл катары жардылык, жокчулуктун азабын тартып, 1922-жылдын августунда чүйдөгү сол телине барат. Сол тели Сагынбайды жерге сууга тийгизбей колмо-колдоп алып кетишип, 1-9 жылкы кийим-кечек көп акча жыйнап берип, Манасчы ошону менен тыңып, ирденип жери Кочкорго кетет. Сагынбай солтодон шайыр бирешен эл жок деп дайыма айтаар эле. Сагынбай Ысык көлдөн кайтып баратып Кочкордун аңыр тысынын суусун ичкенден кийин арабада жан берген. 1929-жылы аңырты декенде бир күнү дөңдө олтуруп Ыбыш деген тууганына бала кезимдеги сүйлөшкөн тотугушту көрдүм, көп сөз айтты деп айтыптыр. Сагынбай 1867-жылы Ысык көлдүн Кабырга деген жеринде, азыркы Торайгырда туулган. 1930-жылдын май айында 63 жашында дүйнөдөн кайткан. Сагынбай көзөтөр жылы, быйыл 63-төмүн, быйылдан калсам уулдун кыздын кызын көрөм деп айтып жүргөн эле дешет. Бирок ага жетпей кете берди. Жөн элдин рухуна жөндөн жөн эле Манас келип конок албаса керек. Айрыкча Сагынбай Орозбаков тууралуу Чыңгыз Айтматов минтип жазыптыр. Сагынбайды окуп чыккан ар бир адам анын сөз байлыгына, акындык чеберчилигине, ташкындаган сөз кудуретине баш ийбей койбойт. Бул бир ааламда укмуш жаралган уникалдуу талант. Балким бул эч убакта кайталанбас руханий көрүнүш дептир. Алыкул Осмонов болсо минтип жазыптыр. 20-кылымда Сагынбайдын күчүнө тете акын туул элек десек жаңылышпайбыз. 1000 басма табак ыр бар. Анын 400 басма табагы Сагынбай Орозбак уулунуку. Калгандары Саякбай, Жаңыбай, Шапак, Байымбет, Ыбырайым жана башкалардыкы. Мен түздөн түз муну айтаар элем. Эгер ушулардын ичинде Сагынбай Орозбаковдуку болбосо, анда калгандары биздин Манас эпосунун күчүнө мынчалык таң калтыра албас эле. Сагынбайдын сөздөрү башкалардыкынан бөлүнүп турат. Сагынбайды окуп туруп башкалардыкына келгенде 4 катар үйдөн 1 катар үйгө түшкөндөй ылдыйлай түшөсүң деп жазыптыр Алыкул. Чынында эле башкалардыкынан Сагынбайдын Манас алда канча көркөм экендигин, күчтүү экендигин, оозек айтып эмес, ойлонуп жатып да табууга мүмкүн болбой турган укмуштай ыр саптары кадам сайын учураарын, окуган сайын денең дүрүлдөп, баш ийип, сөздүн күчүнө багынып баратканыңды түшүнөсүң. Башкаларда кылкылдаган Кытайга каршы жалгыз 40 чоро салгылашса, Сагынбайда Кытайга каршы саң жеткис кол бүтүндөй армия салгылашат.
Саякбайга караганда Сагынбай маалыматка бай болгон. Себеби Саякбай жалаң карапайым калктын арасында жүрсө, Сагынбай карапайым адамдар оңой менен аралаша албаган мансаптуу адамдардын арасында жүргөн. Алыс жууктан келгендер оң солго кабар айткан чабармандар, бияган тиягы Кытай, Индостанга товар ташып каттагандар, товар менен кошо маалымат ташыган соодагерлер бай манаптардын үйүндө мейман болуп, төгөрөктүн 4 бурчундагы жаңылыктардан аларды кабардар кылып турган. Ушунун баары куйма кулак Сагынбайдын акындык фантазиясын байытып, дүйнө таанымын кеңейтип көз карашын өстүргөн. Акын үчүн бул баа жеткис байлык болгон. Мен Байдылданы жоктоорумда Сагынбай жөнүндө минтип жазгам. Төбөдөн таңыз сөгүлгөн, төлдөгөн селдей төгүлгөн, 4 аалам төөдөй чөктүшүп, төгөрөк 4кө бөлүнгөн. Төп делген далай Манасчың, төмөндө жалпак үйгө окшоп, төрдөгү залкар Сагынбай 4 кабат тамдай көрүнгөн деп. Ошондуктан Манастын сөзүн алып жүргөн манасчыларга акаарат айтуунун арты жакшылык менен бүтпөй тургандыгын, Манаска тил тийгискендер, тизгини жок сүйлөгөндөр, Манасты теңсинбей текеберденгендер, Манаска кесир сөз айткан кейбирлер акыры бирди көрөрү, же өзү же укум тукумун кырсыкчалары эки жерде 2-4 дегендей эле кеп экенин жогорудагы мисалдар аркылуу азыркыларга эскерте кетким келди. Кыргыз башкаларын тим кое туруп, жалгыз Сагынбай менен Саякбайын бетке кармап чыкса деле көркөм дүйнөсү улуу элдердин төрүнөн орун алганга толук акысы бар. Бир кезде биздин Кыргыздын дымагындай дымакты, Кыргыздын нарк населиндей каада салтты, айкөлдүк менен сый урматтуу дүйнөнү 4 айланып да табууга мүмкүн эмес эле. Айылдарды аралап баратып, азыркыдай жол боюнда көр жерин сатынып олтурган, көксөгүн коюп алып көзү жалдырап көгөрүп олтурган, таш жолдун боюндагы такыр жерге кум жамбаш кылып желе байлап алып бийисин саап, кымызын сатынып олтурган бир дагы кыргыз аттууну көрчү эмес элек. Чарчап чаалыгып келатып кайсыл үйгө кайрылсаң да, айланып кетейин токтой тур деп кемпири балбалактап айранын ала чуркап, кыз келини кымызын суна чуркап да соор эле. Азыранын бири да жок. Кыргыз бүгүн өз канынан чыккан кара чечекей балдарынан бери сатынып калды. Кыргыз жоо колунан жарадар болуп, буту сынып, баш айрылып келген кезде Манас угуп өчкөн отун тамыскан. Кыргыз кылычтын мизинде калып, кыр-кырда тентип, таланып тонолуп, качып безип мөктөп калган кезде Манас угуп көзүнүн жашын тыйган. Кыргыз кыбаасы канып, теминери эгис, телегей тегис, тулпары тушунда күлүгү күчүндө кезде Манас угуп төбөсүн көккө кайраган. Кыргыз ындын өчүп, дымагы кетип, кабыргасына таш батып, жылдысы кулап турган кезде Манас угуп өлгөн жанын тирилткен. Кыргыз жарык дүйнөгө келер кезде Манас угуп таң көргөн. Жарык дүйнөдөн кетер кезде Манас угуп жан берген. Манас бирөөлөрдүн бузук тилине кирип, романдын ырчуулун жыга чабаарда анын айкөлгө айткан сөзүн келтире кетейин. Романдын ырчуулу Манаска минтип айтыптыр. Сен тентиген элди жыйнадың, темирден найза ыргадың, телмирген жетим жесирди тегиске бөлөп сыйладың. Теңирим Манас сени мен теримелеп жүрүп ырдадым. Текейдей башым үскөндөй, мен сенин тегиңди качан булгадым. Сен кул болгон элди жыйнадың, куш канат найза ыргадың. Куураган жетим жесирди кутуртуп далай сыйладың. Куну жок Манас сени мен кубалап жүрүп ырдадым. Кулаалы баксаң куш дедим мен, кубаарын качан булгадым. Сен кыргызды белге туу кылдың, кымызды чылап уу кылдың. Кысталак Манас кайбирде Кытайга чейин чуу кылдың. Кыйш айтпай кылдай сөзүңдү кылымга жетер дуу кылдым. Кылычтап башым алгандай. Манас, мен кыныңа качан суу куйдум. Сабакты кылсаң сен кылдың, сайышкан жооңо тең кылдың. Сайлап жүргөн кыргыздын санаасын басып эл кылдың. Сан болсоң сансыз болгон деп, санаттын баарын мен кылдым. Садага кылып чапкандай сага мен Манас не кылдым. Урушты кылсаң сен кылдың, ушташкан жооңо тең кылдың. Уруудан жыйнап уютуп, улуган журтту эл кылдың. Уук болсоң устун болгон деп, укмуштун баарын мен кылдым. Уйпалап башым алгыдай. Улугум Манас, сага мен не кылдым деген экен. Мен да күтпөгөн жерден Манаска аралашып калдым. 2011-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон Экидөөнүн күрөшү аттуу китебим кантип жаралды эле. Ошону айта кетейин. 2004-жыл
Биз агесте 4 саны жаракка чыккан бойдон токтогон жетимен деп аталган маданий журналда иштечү элек. Биз дегеним Вера Аламанова, Аскер Сакыбаева, Анатай Өмүрканов, Түгөлбай Казаков, Кыялбек Урманбетов, анан мен. Бир күнү эле Түгөлбай кирип келип эле Анатай Кыялбек үчөөбүзгө акымын деп эле мактанасыңар, акым болсоңор Көкөтөйдүн ашындагы Кошой менен Жолойдун күрөшүн кимиңер жасасыңар деди күтпөгөн жерден. Түгөлбай анан Манастын ушул жерин окуса эле кыргызга кыянаттык кылган бирөө жаскансып такыр ичи чыкпай келатканын айтып, болбосо кайсыл кудай аткарал күрөшкө сен түш деп ханын жакалачу эле. Жолой менен күрөшкөндөн качкан кырк чорого ишенип Манас кантип Кытайды чапкан. Баары эле мен күрөшкө жок элем деп дыргаяктап бесип турат деп туталанып, анан Сүйүнбай Иралиев баштаган аттуу баштуу бир далай акындарга барып, ушул жерин оңдоп жазсак болот эле деп кайрылса, баары эле ар кайсыл шылтоолорду айтып баш тартып коюшканын. Таланттуу Манасчы Назаркул Сейдирахманов жок дебегенин, бирок ошол бойдон бар да кылбаганын. Баатырмын, көк жалмын деген элдин чоңу Тургай кенедей баласынан бери Жолойго мен чыгам деп жулунуп турмагын айтып, жаны кашайып үчөөбүздү жарга такады да, кана акын болсоңор кимиңер жазасыңар деди. Анатай күлүп баш тартты. Менин андан башка жаза тургандарым бар деп Кыялбек да баш тартты. Мен жазам дедим. Ошондон баштап бул идея бассам турсам башымдан кетпей, менин да намысым кайнай баштады. Манасты кайра бир окуп чыгайын деп баягыл көк китепти издесем, эч кимде жок. Редакциянын бет маңдайында анда-санда кире калып майда барат алып турчу дүкөн бар эле. Кыялбек экөөбүз бир күн ошого баш бактык. О Кудай тобо, атайлап алып келип койгонсуп канча күндөн бери мен таппай жүргөн Манасымдын 2 тому тең ушул жерде турат. Сүйүнүп кеттим. Ичимден бул да жөн белги болгон жок деп дароо эле сатып алдым. Окуп, ойлонуп, түнкүсүн Айкөлдүн арбагына бата кылып, Манасты башыма жастап алып уктап жүрдүм. 2-3 күндөн кийин ээлигип калем кармадым. Манастын сөздөрү оозумдан куюлбай, калемимден куюлуп жатты. Калемиме ким бирөө шыбырап тургансып жаздым. Бирок ким шыбырап турганын биле албай койдум. Шыбырап турганын калем кармап жаза баштаганда гана сезип аттым. Жазганымды текшерип алайын деп кээде Анатайга, Түгөлбайга, Кыялбекке окуй калсам дуулдап, жыргап, кубаттап, мактап угушту. Бул мага чоң дем болду. Аңча журналыбыз жабылып, аргимибиз ар кай жакка тарадык. 2009-жылы Экидөөнүн күрөшү өзүнчө китеп болуп чыкты. 2011-жылы Манас эпосу боюнча Экидөөнүн күрөшү поэтикалык версиям үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен мага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик токтогул сыйлыгы ыйгарылды. Менин жаңы вариантымда Кыргыздын байыркы музыкалык аспаптары болгон Каранай, Сарынай, Жизнай, Ырынай, Чууген, Жекесан, Ыбыскы, Чыңыроон, Жылаажын, Күүгара, Түтүк, Кыркелек дегендер бар. Кыркелек деген эмне баля? Аны Бакай бабабыз. Кыркелек деген кыл аспап, кыргыздардын чын аспап. Буруттардын бул аспап, булбулүндүү муң аспап. Кысы талак бу кыргыз кыяматтан сураган, кырылып бара жатканда кыялынан кураган. Тизелеп калган кыргыздын тизмесин кайра жоктогон, тиргизип колго топтогон. 40 руудан бирден кыл кыркып алып ап келип, кыямат бирге болсок деп, кыркелек деп ат берип, ай туяк чалып ант берип деп айтат. Ушул кыркелегибизди кайрадан тирилтип албайлыбы деп убагында маркум Нурак Абдрахмановго айтсам ойлоноюн деген бойдон улуу комузчу да өтүп кете берди. Мен гана жасайм деген таланттуу иним Курмангазы да жасай элек. Эми мен азыркынын мыкты музыканты Нурлан Нышановго барайын деп жүрөм. Жылдар болсо акырындап өтүп жатат. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.